16 апрелде Борбор калабызда Асанбек Кулмамбетовдун «Киши жегич кемпир» повестинин негизинде тартылган Мурас көркөм тасмасы жабык эшик артында көрсөтүлдү. Фильмдин режиссеру жана башкы ролдордун бирин жараткан Азамат Шаршенов тасманын жаралуу идеясы тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Жашоодо кандай нерсе кылба, жамандык кыласыңбы, жакшылык кыласыңбы, акыры түбү мурас болуп калат да, ошолчу. Ошондуктан колубуздан келишинче аракет кылып, жакшы мурастарды калтырганга аракет кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн согуш болсо, жанагындай нерселер болсо, андан оорулар калат, андан дагы башка ошого тиешелүү жаман нерселер мурас болуп калып калат да. Ал эми фильмдин продюсери Данияр Өмүрбеков кинонун бюджети тууралуу айтты. Негизи биз $120 миң ар жагын уже чапчыдык да. Анан эми азыр рекламалардын баары бүткөндөн кийин дагы кийинчерээк дагы айтабыз да, толук мынча кетти депчи. Мурас тасмасында башкы каармандын образын жараткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Тынара Абдыразаева тартуу учурундагы кыйынчылыктар жөнүндө айтып берди. Көп эле кыйынчылыктар болду, төтөн ит менен кыйынчылыктар болду, сүйрөп кеткен күндөр болду, айтканыңды укпай койгон күндөр болду. Анткени баарыбыз биз кинолог эмеспиз да. Кинолог атайын келет. Анын үстүнө бул жана конкурстарга катышкан ит экен. Ал бермейинче, уруксат бермейинче баспай коет, алышпай коет, ырылдабай коет. Ушундай да, анын үстүнө баарыбыз мындай биринчи келгенде бизге жакын болсун деп буруп аябай эркелетип алыптырбыз. Бирдеме болсо эле тамагыңды эле шыйпаңдап тура берчү. Ошол жери абдан кыйын болду көп. Эми бул жерде режиссердун иши көп нерсени билгизбей, баарын тең түздөп, бар жак бер жагын баарын оңдогон. Бул монтаждан, анан кинорежиссердун кийинки ошол фильмни баштан аягына чейин көрө билүүсүнөн да. Эми иш жараттык, аны эми элибиз көрөт болуш керек, элибиз талдайт, кимибиз кандай ойнодук, кандай деңгээлге алып чыктык. Азыр чын эле биринчи көргөндө аябай мындай элден да уялып, анан өзүңдөн да уяласың да, ушундай бизде бир болезнь бар. Азыр кичине өзүм келе албай атам. Фильмде актер Асхат Сулайманов, Ак Элбирс кино сыйлыгынын лауреаты өзбекстандык актриса Шахзода Матчанова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев, ырчы Айперик Кобек кызы да роль жараткан. Ну да, если в сезон работать. Какие же соглашайся, это такой шанс. Люди туда не могут попасть, она предлагает вот просто так. Фильмде жаш үй бүлөнүн оош кыйыш турмушу баяндалат. Келинчеги чет жака иштөөгө кеткен күйөөсү арзан батирге чыгат. Кызыгы анын кошуналары уламдан улам кайып боло баштайт. Мунун себебин ал кийинчерээк гана түшүнөт. Кино чын айтсам башталганда Мурас деп жанагындай октор менен чыгып согушту чагылдырганда ойлогом башкача мааниде түшүнүп аткам. Анан эми барып ушул адамдардын ушундай жанагындай нерселерден сак болуусуна, бир коомго пайда алып келүүчү нерселердин дагы алдык. Мен билбейм, биринчи жолу ушундай кыргыз фильмине келип, жүрөгүм түшүп, кадимкидей ишенип, азыр кино бүтүп, светти күйгүзгөндө главный актриса эже жанымда отурганда эжекени көрүп, жүрөгүм түшүп калды да, жанымда отурган көрүп. Ушунчалык сон тартылыптыр, Голливуддун кинолору артта калат да. Мага жакты да, баарына совет берем. Мен сиңдим менен кирген болчумун. Экөөбүздөн корктук, аябай коркучу жерде, күлгөн жерде күлүп, аябай сонун тасма болуптур, баа бердик. Мурас тасмасы 18 апрелден тартып өлкөдөгү бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Айта кетсек, кино 16 жашка чейинки балдарга көрүүгө сунушталбайт. Здесь так что надо назвать?